Президент Садыр Жапаров УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевди Кыргыз футбол федерациясынын башына барууну сунуштады. Бул тууралуу мамлекет башчы кабар агенттигине берген маегинде айткан эле. Кыргыз футбол союзунун башында катуу көзөмөл кылган бирөө турбаса, жыйынтык чыгышы кыйын. Эң негизгиси футболчулардын машыгуусуна кылдат көңүл буруш керек, тартип болуш керек. Аны жакшы билебиз. Ошон үчүн Камчыбек Кыдыршаевичке Кыргыз футбол федерациясынын башына өзүң барчы деп сунуш кылдым, дейт өлкө башчысы. Учурда президенттин бул билдирүүсү интернет айдыңында жана коомчулукта кызуу талкууга жем таштады. Ал эми Камчыбек Ташиев Кыргыз футбол федерациясына бараары же барбасы боюнча комментарий бере элек. 2021 бери Кыргыз футбол бирикмесин жетектеген Медербек Сыдыков 29 январда кызматтан кетти. Ал бул чечим атамекендик футболду өнүктүрүүгө жаңы дем берүү, ошондой эле футбол уюмун башкаруу командасына жаңы адамдарды тартуу зарылдыгы менен негизделгенин айткан. Футбол уюмунун кезексиз жыйыны 19 февралда өтөт. Ал жыйында жаңы президентти жана аткаруу комитети шайланары айтылууда. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы быйыл Катарда өткөн Азия кубогунда Таиланд, Сауд Арабия менен Омандын курама командалары менен ойноду. Таиланд менен Сауд Арабияга 0-2 эсебинде утулуп, Оман менен тең чыкты. Мындай жыйынтык Кыргыз футбол федерациясынын жетекчилигин кызматтан кетүүгө аргасыз кылып, учурда жаңыланууну талап кылууда. Окей, позиция, ребят. Илгиз. Белгилүү болгондой дүйнөгө белгилүү Барселона клубунун академиясы Борбор Азияда биринчилерден болуп Кыргызстанда ачылды. Каталондук клубдун бир бөлүгү Бишкек менен Жалал-Абадта пайда болуп атышы кыргыз футбол үчүн чоң жетишкендик. Мында тарбияланган балдар келечекте улуттук курама команданын катарын толуктап, эл аралык аренада өлкө намысын татыктуу коргойт деп үмүт артылууда. Учурда Жалал-Абад шаарындагы Барселона клубунун иштеп жатканына 5 айдын жүзү болду. Мында 160га чукул окуучулар тарбияланышууда. Анын ичинде Орто Азия боюнча келип илим алып жаткан жаш футболисттер бар. Учурда 150 баланы окутуп жатабыз. Алар 6 жаштан 18 жашка чейинкилер. Бул жерде толугу менен шарттар түзүлгөн. Эгер балдар келип үйрөнөм окуйм десе, кабыл алуу жүрүп жатат. Бир эле Кыргызстандын аймактарынан эмес, КМШ өлкөлөр боюнча окуучуларды кабыл алабыз. Мен сентябрь айынан келгем. Бияқта тренерлер урушпайт, нелеп поддержка кылат, ошибка кылсаң. Бияқта бүт бары сон. Жакшыраак ойноп калдым мурдакынан караганда. Техникам, мышлением өстү. Бияқта абдан сонун. Бияқка келсеңер, буйрса футболист болосуңар. Ош облусунан келдим. Төлөс деген айыл аймагынан. Бул жака ноябрда келгем. Бул жака келип мен көптөгөн технический слабостьтарды өзүм прогресс болду менде. Жакшы. Жана менде азыр жакшы тренировкалар барды, жакшы болуп атат. Жана өзүмдү ошол слабый жактардан өнүктүрүп атам. Европа клубтарында ойношууну аракет кылып атабыз азыр. Ал эми Барселона клубунун башкы кеңсеси Бишкекте жайгашары маалым. Ушул тапта курулушу жүрүп жаткан академияда машыгуу талалары, 10 000 орундуу стадион, медициналык реабилитациялык борбор, жалпы билим берүү мектеби, бала бакча, 1,5 гектар жерде көлмөсү бар парк, соода көңүл ачуучу комплекси, бизнес борбор, мейманкана, апартаменттер, 4,5 000 автоунаага жер алдындагы унаа токтотуучу жай, олимпиадалык стандарттагы бассейн түшөт. Курулушту 3 жыл ичинде бүткөрүү пландалган. Барселона академиясы эң мыкты академиялардын бири. Анан биздин президент менен Барселонанын президенти кол коюшту. Келечекте ушу бизде көп жакшы таланттар келечекте ойлойм, ушу бизге чоң ийгиликтерди алып келет деген ойдобуз. Буга чейин футболчуларга жакшы көңүл бурулбай, каржы маселеси толук чечилбей турган. Акыркы убактарда тиешелүү шарттар түзүлүп, ырааттуу каржылоо башталганына жогорудагы жетишкендиктер мисал. Тилекке каршы Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Азия кубогунда жакшы жыйынтык көрсөтө алган жок. 2 жолу жеңилип, 1 жолу тең чыгып, ошентип оюнун жыйынтыктады. Бул өз кезегинде спортчуларга, анын ичинде футболчуларга мындан дагы жакшы шарт түзүү, аларга болгон көзөмөлдү күчөтүү зарылдыгын көрсөттү. Ал ортодо президент Садыр Жапаров УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевди Кыргыз футбол федерациясынын башына барууну сунуштады. Бул тууралуу кабар агенттигине берген маегинде билдирди. Чындыгында мурда футболчуларга жакшы көңүл бурулбай келген экен.
каржы маселеси толук чечилбептир. Былтыртан бери каржы маселесин чечип келе жатабыз. Стадиондорду дүйнөлүк стандарттарга ылайык келтирип жаңылай баштадык. Быйыл 5 миллион доллар акча бөлүп берели деген ниеттебиз. Кыскасын айтсам, жыйынтыгын жок дегенде 3-4 жылдан кийин күтөлү да. Анын үстүнө Кыргыз футбол союзунун башында катуу көзөмөл кылган бирөө турбаса, жыйынтык чыгышы кыйын. Эң негизгиси футболчулардын машыгуусуна кылдат көңүл буруш керек. Тартип болуш керек, аны жакшы билебиз. Ошол үчүн кече Камчыбек Кыдыршаевичке Кыргыз футбол федерациясынын башына өзүң барчы деп сунуш кылдым. Мамлекет башчынын бул билдирүүсү интернет айдыңында жана коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Алардын көпчүлүгү Камчыбек Ташиевди ушул кызматты жетектеп, футболдун өнүгүшүнө салым кошсо дешкен. Мен ойлойм, ушу Ташиев, Камчыбек Кыдыршаевич накта ушу оңдой турган адам да. Бул футболду да бир жагынан жүрөгү менен сүйөт. Башка спорттурда, то есть бүт социалдык тармакты карап жүргөн адамдар да, президент да, Ташиев да. Ошон үчүн мен толук кандуу колдойм. Азыркы моментте бутка туруп фундамент куруп атканда эмне ушундай адамдар керек. Анан мамлекет жакшы карап атат азыр. Сын пикирлерге алынып жатса дагы мен ишенем, ар бир жерде негизи эле дисциплина бийот класста болот да, тартип. Камчыбек Кыдыршаевич ал должностька келе турган болсо тартип бекем болот го дейм да. Албетте өзүнүн дагы үзүрүн тез арада берет. Бирок спортто эң негизги нерсе дисциплина. Ошол дисциплинаны коюп, туура багытталып, анан талап күчөтүп туруп, жакшы багытта иш жүргүзсө жыйынтыгы көп күттүрбөйт деп ишенем. Мунун алдында Кыргыз футбол союзунун аткаруу комитети менен президенти Медербек Сыдыков мүнөтүнөн мурда кызматын тапшырды. Мындай чечим улуттук курама командасынын 2023 жылкы Азия кубогундагы өткөргөн оюндарынын жалпы жыйынтыгына байланыштуу кабыл алынган. Бир жагынан эмне дегенде көп жылдан бери өзүңүздөр билесиз, мен катчылыкта да иштеп, акыркы 2 жыл президент катарында иштеп көрдүм. Азыркы заманга талабына жараша дегендей, жаңыча ой жүгүртүү менен тажрыйбалуу дегендей, баягы жаңы көз караштагы кишилер келип, бизге да жаңылык киргизиш керек болуп атат. Ошон кыргыз футболунун келечеги үчүн биз ойлодум, что жаңыланышыбыз керек. Жаңы жетекчилер, жаңы команда келип, дагы жаңы дем күч берип, бизге жаңы футболду жогорку деңгээлге көтөрүшүбүз керек. Ал эми Камчыбек Ташиев өзү Кыргыз футбол федерациясынын жетекчилик кызматына баруусу боюнча комментарий берилек. Кыргыз футбол союзунун жетекчилигин шайлоо 19 февралда өтөт. Асел Сыдыкова, Мирзат Сапаров, Регион телеканалы.